Урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда мен Мурат Жолкеев. Эми бүгүнкү биздин темабыз калктын социалдык аяр катмарларынын укуктарын коргоо тууралуу болмокчу. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокторду чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Жамгырчиева Гүлнара Омаровна, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары Гүлнара Омаровна студиясына хош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Ошондой эле Касымбекова Салтанат Асамалиевна, Кыргыз Республикасынын акыйкатчы аппаратынын социалдык экономикалык укуктарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Салтанат Асамалиевна студиясына хош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсыз. Эскертип өтөйүн, түз эфирдебиз. Эгерде айтылып жаткан ушул калктын аяр катмарларынын укуктары тууралуу ойлоруңуздар, суроолоруңуздар, пикирлериңиздер болсо, анда түз эфирге 670191 сандарына суроолоруңуздарды, ойлоруңуздарды чалып билдирсеңиздер болот. Урматтуу коноктор, экөөңүздөргө тең эле бир суроо, элге жалпы аннотациялык маалымат берип кетсек, темабызды айтып аткандай эле калктын социалдык аяр катмарларынын укуктары деп атабыз. Аларга кимдер кирет? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Социалдык эң ушундай катмарына кирген адамдар бул биринчиден кара-картаңдар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болуп эсептелет. Көп балалуулар кирет. Ошондой эле аз камсыз болгон үй бүлөлөр кирет. Анан психиатриялык оорусу бар адамдар кирет деп эсептейбиз да. Булардын баары тең ушу жалпы элдин катмарынан өзгөчө бир мүмкүнчүлүктөргө ээ боло албаган адамдар да. Алардын негизинде сиздерде маалымат барбы? Жалпы саны канча азыр бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча? Эми Кыргызстан боюнча азыр алганда ушул биздин аякы маалыматтар боюнча алсак, жалпы жонунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны мынакей 193 миңге жетиптир да. Мындан дагы көбүрөөк болуш керек, потому что бул такталган аякы ушул маалымат ушу да. Ошонун ичинен 32 миң бул деген мүмкүнчүлүгү чектелген жаш балдар болуп эсептелет. Ошонун ичинен дагы ушу 7 миңи өзгөчө муктаж адамдын жардамы жок, баягы кыймылдай албаган, физикалык жактан кыйналган балдар болуп эсептелет да. Мынакей так маалымат бергениңизге ыраазычылык билдирем. Билип алдык, 193 миң бул расмий түрдө катталган деп атабыз. Катталбай чындыгында барала жүргөн балким жарандар да болушу мүмкүн да. Эми ушул укуктардын бузулушу деп айтып аткандай, урматтуу, сизге берсем, Салтанат Асамалиевна, кандай укуктардын бузуулары көбүрөөк Кыргызстанда негизи биздин катталып атат да? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Негизи акыйкатчы институтуна ушул аярлуу катмардагы жарандар каралат да. Анан булардын көйгөйлөрү ар түрдүү, ошо эмгек маселеси боюнча, жер талаш маселеси боюнча, турак жай маселеси боюнча, бүт бардык социалдык көйгөйлөр боюнча кайрылышат да. Ошолардын кайрылуулары ошо мамлекеттик органдарга болгон нааразычылыктар менен көп кайрылышат да. Кен акыйкатчы институту ошо мамлекеттик органдардын ишмерлигине баа бере алат да. Ушундай алар кандайдыр чара көрбөсө, анан ошол биз ошол маалда арыздарды карайбыз да жарандар. Сиздер юридикалык жактан анда кеңеш берүүчү институт катары гана иштейсиздерби? Же болбосо укуктарыңыздар барбы баягы ушундай аяр катмардагы жарандардын укуктарын коргоо үчүн? Кандайдыр бир чечкиндүү чараларды көрүүгө шарттарыңыздар барбы? Шарттарыбыз бар, бул боюнча дагы ыйгарым укуктарыбыз бар. Өзүбүздүн ыйгарым укукка белгиленген тартипте биз иш алып барабыз. Айрыкча ошо кимдер тарабынан, мамлекеттик орган тараптарынан бузулса, биз ошолорго көңүл буруу актыларын жазабыз. Мисалы, эмгек маселеси боюнча да, мисалы, мыйзамсыз бирөөнү жумуштан алуу болсо, эгерде биз кечиресизби, сөз улантабыз азыр, мен суроомо жооп бериңиз, телекөрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып коелу, күттүрбөй. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, отабыз, оюңузду, сурооңузду билдирсеңиз болот. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню из города Кант, у меня будет гостям такой вопрос. В период пандемии всем оказывалась помощь
И у меня такой вопрос, оказывала ли помощь организациям лиц для ограниченных здоровьем? То есть не людям, которые проживают вместе с семьей, а сиротам, но с ОВЗ. И если оказывалась, то какая помощь и оказывается ли сейчас? Спасибо. Спасибо. Из города Кант, телезрительница звонила. Спасибо большое за вопрос. Действительно, во время пандемии большое внимание уделялось лицам с ограниченными возможностями здоровья. Они, проживающие лица в стационарных учреждениях, были под особым наблюдением. Все необходимые медикаменты, средства первой необходимой защиты, всеми они снабжались, работники этих учреждений. А в домах, где при родителях содержатся дети, им тоже оказывалась материальная помощь со всех поступающих гуманитарных помощей, которые поступали в нашу республику, оказывалась помощь. Демек, жалпылап айтып өткөндө негизи эле баягы мындай адамдарга мамлекет тарабынан андан тышкары сиздер тараптан омбудсмен институт тарабынан көзөмөл жүргүзүлүп атты. Анткени деген бизге кайрылып атты ошол эле Минздравдын сотрудниктери, көбүнчө ошо врачтар, медсестралар, красный зонада иштеген адамдардын баары тең ошо бизге кайрылып, биз канча деген адамдын азыр ошол жанакы ала албай аткан пособияларын, компенсациясын алып бергенге жардам берип атабыз. Эң жакшы, эң жакшы. Сиз суроонун аягына жооп бүтүрүп койсок, кандай укуктар бузуу менен кайрылып атат дегенди айтып аттыңыз эле, эмгек деп токтодуңуз. Эмгек маселесинде көп кайрылышат, айрыкчачы ошо мыйзамсыз бошотуп, мыйзамсыз иш аракеттерге болгон. Ошондой эле жер талаш маселелери боюнча абдан көп арыздар келет. Ошол эле ушул жарандардын аярдуулугу менен пайдаланып, кандайдыр бир укуктук билими жоктугунан пайдаланып, ушул жарандар ошо көп ошо укук бузууларга жабыркашат да. Эми биз ошол аярлуу катмардагы жарандардын укуктарын, ошо доомат арыздарын эле карап чектелбестен, биз негизги булар мындай системдүү түрдө болуп жаткан укук бузууларга дагы өз мындайча айтканда көңүлүбүздү бурабыз да. Мисалы айтып атпайбызбы, ДМЧлардын укуктары боюнча, ошо ДМЧлардын эмгекке болгон укуктарын карасак, мисалы бизде мыйзамда, эмгек кодексинде 314 беренесинде ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укуктары жана кепилдиктер жөнүндө мыйзамында 29 беренелеринде ушул ар бир ишканада жеке менчик болобу, мамлекеттик болобу, ДМЧлар мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар иштеш керек дегенчи. Тилекке каршы бул мыйзамдар ишке ашырылбайт, аткарылбайт да. Жылына мисалы статистиканы айта кетсек, ошо 2020-жылы 1037 квота бекитилсе жергиликтүү органдар менен, ошонун ичинде 41 адам гана мүмкүнчүлүгү чектелген жаран жумушка орношо алган. Бул абдан себеби эмне үчүн? Да, абдан аябай мындайча айтканда реалдуу ошо жарандардын бул укукка, эмгекке болгон укуктарынын ишке ашырылып жатканынан кабар берет да. Бунун себептери абдан аябай көп. Бул биринчиден ошол эле жумуш берүүчү бул жумуш ДМЧларды жумушка алуудан көп көйгөйлөрдү түзөт. Бул жеткиликтүү эместиги да. ДМЧларга кандайдыр бир шарттарды түзүш керек. Алар кошумча бир каражаттарды талап кылат да. Ошол кандайдыр бир ошо мыйзамдагы бир таасирдүү механизмдеринин жоктугунан да биз ошол проблеманы айтып келебиз, жана жарандык коомдордо да бул маселени активдүү айтып келишет да. Айтсаңыздар, урматтуу коноктор, негизи мынакей ошо көйгөйлөрдү улайлы бүгүнкү күндө ошо калктын мынакей аяр катмарына ичинде кандай чоң көйгөйлөр бар да? Сиздерге кайрылып атасыздар, статистикаларды билетиңиздер, негизи көбүрөөк катталып аткан. Негизи кандай көйгөйлөр көп да? Көйгөйлөр айта кетсем ошол эмгек маселесиндеги ДМЧлардын, ошондой эле азыркы актуалдуу болуп жаткан мына көйгөй эң чоң медициналык кызматкерлердин укуктары. Азыркы учурда ошо компенсация маселеси чечилбей жатат. Эми өкмөт кызыл зонада иштеген. Кызыл зонада. Бирок ошол эле убакытта ошол медициналык кызматкерлерде көп нааразычылыктар көп да. Эмне үчүн ошо
красный кызыл зонада иштегендерге эле берилет. Ошол эле поликлиникада техперсоналдарга иштеп аябай пандемияга учурап ошол катуу ооругандардан болгон да, ошо бирок аларга дагы ошол жумуш учурунда жууп бирок ошолорго компенсация төлөнбөй атканына мындай кайрылып жатышат медиктер, ошо акыйкатсыздык болуп жатат деп. Ошол эле компенсацияны кечиресиз, компенсацияны ошол тааныш аркылуу мындай өздөрүнүн эмелерине берилип жатат деген мындай нааразычылыктар көп да. Ушул жерден баягы азыр биз токтолуп өтсөк, медиктер жөнүндө сөздүн алдыда болот. Биз айтып атпайбыкпы, социалдык аяр катмарды түшүнүктүү. Ушул жерден мен баягы турмушта кездешип аткан кээ бир учурларды айтайын. Менин эле тааныштарымдын бутунан баса албайт, коляска менен жүрөт. Ошол адам чындыгын айтканда өтө кыйналат. Ал киши такси чакырса, кээ бир таксилер ал кишини албайт экен. Же болбосо коомдук транспортко түшүш ан үчүн чоң көйгөйдү жаратат. Ошол багытта же болбосо чоң имараттардын ичине лифтке отуруш деле ал киши үчүн өтө кыйын да. Ушул багытта сиздер көйгөйлөрдү мындай текшерип, ордунан алдын алып чечүүгө кандай кадамдар жасап атасыздарбы? Биздин аппаратта мониторинг жүргүзүп турабыз. Ушул социально-экономический бөлүм көп мекемелерде ушундай баягы укук бузуулары бар, шарттары жок да, жанакындай пандустар жок, талапка ылайыктуу. Болсо дагы ал пандустан мүмкүнчүлүгү чектелген адам эмес, жөн киши мындай өзү басып чыга албайт да. Анын дагы баягы уклондору, ошол узуну туурасы бар тең шартка стандарт менен туура келиш керек да. Ошону бар тең көп мекемелерде жок да. Ушундай проблема. Анан биздин мынакей шаарда пассажирский транспортто, автоунаалар, коомдук транспортто дагы башка шаарлардагыдай келип подъемниги жок. Токтосо дагы түшө албайт, подъемник болсо дагы чыгарбайт. Ал кишини бирөө чыгарып, отургузуп баягы жардам бериш керек да. Ошондой проблемалар көп. Анан бизде лифттер деле ошо ылайыксыз да, ошондой коляска менен түшкөнгө. Көп кишилер ошо коляска ала албай жүргөндөр бар. Айыл жергесинде мындай региондордо алардан ошо коляскага жетпей жүргөн адамдар бар. Ошонун баары эле ыңгайсыздык ошол адамдын укугунун бузулушуна алып келип атат да. Салтан Асановна, кошумчаңыз барбы ушул? Пандустар боюнча кошулуп чыгып кетсем, ошол пандустар болсо дагы алар стандартка ылайык келбей, аябай тик курулган, нормалар менен бузулган фактылар абдан көп. Жана жарандык коомдор деле ал жөнүндө айтып келишет да. Анан мен белгилей кетчү нерсем ушул жеткиликтүү маселеси дымычыл ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга абдан маанилүү да. Анткени эгер жеткиликтүү болбосо ошол эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандын билим алууга болгон укугу, медициналык услуга алган укугу, эшикке чыга албайт, же бир жака передвижение кыла албайт да. Баары бир тараптан укуктары бузулат. Ошондуктан эң биринчиден ошол биздин шаарыбызды ошол жарандарга ылайыктап шартты түзүп беришибиз керек да. Ошондон биз бул жарандардын толук кандуу укугун камсыз кыла алабыз. Башка укуктарына да таасирин бере алабыз да. Силер өзүңөр билесиздер, азыр ошо Кыргыз Республикасы биз 13 мартта 2019 жылы майыптар тууралуу укуктун конвенциясын ратификациялаганбыз. Ошол ратификацияны биз документти кабыл алгандан кийин ал конвенцияда камтылган баардык ошо билимге, жеткиликтүү болгонго, инфраструктурага жана башка жагдайдагы укуктарга камтылган да. Ошонун негизинде мамлекет ошол укуктарды мүмкүнчүлүгүнө жараша ишке ашырганга аракет кылышыбыз керек да. Аракет кылбасак ошол укук бузуулар. Мынакей өзүңүздөр мамлекет деп сөз косуп калдыңыздар. Ошол жерден уланта кетсек, сиздер негизи эле мамлекеттик баягы азыр бүгүнкү күндө саламаттык сактоо жана социалдык коргоо министрлиги менен жана ошондой эле жалпы негизи бул багытта иштеген мамлекеттик кызматтар менен тыгыз байланышта иш алып барасыздарбы? Себеби өтө маанилүү да, булчу сиздерге көйгөйлөр менен каралып атат. Баягы ортодо сиздер көпүрө андан тышкары эле маалымат көп билген омбудсмен институту катары да.
Туура айтасыңар, биз да ушул тыгыз байланышта болуп иштеп жаткан ушу азыркы саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен абдан тыгыз иштейбиз. Анткени балдардын укуктары, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары, ошолордун саны, алар баягы жакын тыгыз иштейт дагы. Биз маалыматтарды, керектүү маалыматтарды ошол жактан дагы алып, баягы жаңыртып турабыз да ай сайын. Анан кайрылган адамдардын дагы көп суроолору ошо министерствого тиешелүү суроолор болуп калат. Ошол жактан биз маалыматты алып, ошол баягы өзүлөрүнүн суроосуна жообун таап беребиз да. Анан ошондой эле МВД менен тыгыз иштейбиз. Ички иштер министрлиги менен. Анткени бизге аппаратка эң көп кайрылган баягы укугу бузулгандардын бири ушул ички иштер министрлиги тараптан укуктары бузулган адамдар кайрылат бизге. Ошондуктан биз ошо ички иштер министрлиги ушул министерстволор менен тыгыз байланышта болобуз да. Кошумчаңыз барбы? Эми айта кетсем, мамлекеттик органдарга милдеттүү түрдө иштешебиз. Ошол аярлуу катмардагы жарандар, ошол багыштар бизге келишет да эң биринчи. Анткени алар ошо элементарный кантип өздөрүнүн укуктарын коргошун билишпейт, каяка кайрылганды билишпейт. Ошолорго тиешелүү түшүндүрмө беришибиз керек да. Анан мындайча юридикалык кеп кеңештерди берип, мындай арыз ээлерине ошо каяка кайрышып, кандай жол жоболорун азыр ал жөнүндө сүйлөшөбүз. Кечиресиз, бизде телегөрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып толук. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, угуп атабыз сизди. Алло, саламатсызбы. Саламатчылык. Суроом бар эле, инвалид пенсионерлерге акча төлөнөбү? Төлөнсө канча төлөнөт? Инвалид. Рахмат сурооңузга. Баягы инвалид пенсионерлер боюнча аларга баягы төлөнөбү акча, канча төлөнөт, укуктары жөнүндө сурап атышат го дейм. Албетте, эгерде жарандын кандайдыр бир майыптуулугу боюнча бир белгилери болсо, бул сөзсүз түрдө ошол врачка кайрылып, жергиликтүү жергиликтүү врачтын ошол социалдык медициналык экспертиза өтүү жолдомосун алыш керек да. Ошол жолдомонун негизинде ошол атайын бир комиссия бар, майыптуулукту аныктоочу. Ошол комиссия бул ошол министерство саламаттык сактоо министринин жана өнүктүрүү министринин алдындагы комиссия бар. Ошол орган ошону аныктап, ошолор ыйгарат да. Майыптуулук боюнча биринчи, экинчи группа жана үчүнчү группалар берилет. Ошолор эгер майыптуулук берилсе, анан ошонун негизинде атайын жөлөк пул чектелет. Пенсиясынан тышкары болуш керек. Мен баягы телегөрүүчү ушундай маанидә суроо берди, окшойт, пенсионер бирок майып болсо. Жок, бул жерде пенсия болсо, бул эми саясатты негизи өнүктүрүү министрлиги өткөрөт да. Бирок билишимче мен пенсияга кошумча катары кетет. Же болбосо жаран майыптуулугу боюнча пенсияны алыш керек, же болбосо по возрасту да. Мынакей сөзүңүздү айтып аткансыздар, бизге ушул жерден суроо жаралып атат. Кайсыл даректерге жана кайсыл маселелер боюнча негизи ушу калктын аяр социалдык катмарлары сиздерге кайрылса болот, даректериңиздер, байланыш телефонуңуздар болсо, негизи эле маалыматтык бөлүмдөрүңүздөр жөнүндө кененирээк маалымат берип өтсөңүздөр. Биздин аппаратта мындайча айтканда электронный дарек боюнча кайрылса болот. Омбудсман /inbox.ru деген дарек менен сайт 3w/ombudsman.kg. Ошондой эле бизде шыр байланыш бар, 115 деген. Бул күнү түн иштейт, түн ичинде автоматта турат. Бекер. Бардык операторлор, сотовый операторлордон бул бекер, и стационарный телефондордон дагы бекер. Ошондой эле бизге кайрылуулар почта аркылуу түшөт. Биз СМИден алабыз көп маалыматтарды. Ошонун баарын баягы иштеп чыгабыз да. Ушу жалпы жонунан аппаратка былтыркы баягы биздин статистиканы айтып кетсем, былтыркы жылы 9570 адам
кайрылган. Ошонун ичинен 3255 адам жазуу түрүндө кайрылган бизге. 2050 адам баягы кол койгон, 132 арызда баягы жааматтык арыз болуп эсептелет, коллективный арыз ошо. Анан биз көп баягы консультация беребиз. Келген адамды сиз моякка барыңыз, могу документтер менен могу сиздин маселеңиз мояктан чечилет деп жолдомо берип турабыз да. Ошондой келген 4267 адамга ошондой биздин консультация берилип, адамдарды ошо өз дарегине баягы жолдомо бергенбиз да. Анан бул айтып кеткендей эле биздин баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, иштебеген адамдар, пенсионерлер көп кайрылгандыктан биздин статистикада дагы ушундай маалымат бар. Биринчи эле кечиресиздер, жумушсуздар көп экен, биринчи орунда турат экен. Жумушсуздар кайрылат экен. Кайрылыптыр, ошондо 777 адам кайрылыптыр. Андан кийинки эле экинчи орунда пенсионерлер кайрылыптыр, 550 адам. Анан бюджеттик мекемелерде иштегендер, анан кызматкер, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ушу 4-чү орунда турат экен да бизге кайрылгандардын ичинен. Анан жана айтып кеткендей эле ошо Ички иштер министрлигинен көп адамдардын укуктары бузулгандыктан сот системасынан бизге ошо 1-чи орунда түшкөн арыздардын ичинен сот процессине катыш бергиле деген адамдардын арыздары, кайрылуулары абдан көп да 1-чи орунда. Андан кийин ошо Ички иштер министрлигинде иштеген кызматкерлердин, анан сот системасында иштегендердин ошо укуктары бузгандыгы боюнча дагы суроо. Бул биз азыр Бишкек шаарын айтып атабыз да. Негизи эле сиздердин аймактарда, жалпы Кыргызстандын бөлүмдөр барбы? Аякта жашаган адамдар ошол эле биз айтып аткан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардыкы бузулуп атса, кайсыл жакка кайрылса болот? Мен азыр айтып кеткен статистика цифра бул деген Кыргызстан боюнча жалпы бизден ошо аппарат жыйынтыктаган маалыматтарда негизи биздин аппаратта ушу 7 областта 7 өкүлчүлүгүбүз бар. Аякта дагы штаты бар. Жок дегенде 3төн, же болбосо 7ден 8ден кишиси бар. Биз ошо алып барып аткан иштин баарын эле ошол областтардагы өкүлчүлүктөр ошол эле ишти алып барат да. Бияка келе албаган адамдар келбей деле койсо болот. Ошондой эле биздин специалисттер, ошондой эле деңгээлдеги биздин кызматкерлер ошол эле жумушту алып барат. Кээде бизге ошо центральный аппараттан ушул жак жакшыраак карайт болуш керек деген ой менен эл атайла ушул жакка келип туруп анан арызын тапшырат. Ал арызда баланча жерде баландай болуп, момундай болду деген бир маалыматтар бар да, биз аны барып бияктан текшере албайбыз. Ошон үчүн биз ошол арызды кайра эле ошол өкүлчүлүккө жөнөтөбүз. Өкүлчүлүк ошол жерден барып жеринен карап, мынакей менин момунча жерим бар, боякта момундай болду, боягы момундай кесип кетти, биягы мындай кирип кетти деген нерсени жеринен текшериш керек да. Ошон үчүн өкүлчүлүктөр ошол жеринен иштеп, ошондой эле жумушту алып барышат. Рахмат, Салтанат Асаналиевна, кошумчаңыз барбы? Жок, жалпы айтылып аткан сөздөр боюнча туура эле. Мынакей сиз өзүңүз айтып өттүңүз, ошо биз баягы биздин мамлекет баягы ошо майыптар боюнча конвенцияга кол коюп киргизенбиз, ратификацияланган депчи. Ошол жерде негизи эле ошо биз айтып аткан социалдык аяр катмарлар боюнча кандай басым жасалып, эмнелер көрсөтүлгөн? Эң негизги ошо социалдык укуктар көрсөтүлгөн да, конвенция. Ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын билимге болгон укугу, медицинага болгон укугу, эмгекке болгон укугу, турак жайга болгон укугу. Биздин мамлекет канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө ушул андай келишимди, конвенцияны баягы аткарууга аракет кылып иштер жүргүзүлүп атабы, алдыга жылып атабы ошо биз кол койгондон баштап? Иштер жүрбөй атат деген сөздөн алысмын, анткени өкмөттөн жакшы эле алгылыктуу аракеттер жүрүп атат. Азыркы убакта ошо ведомстволук аралык комиссия түзүлгөн, ушул конвенциянын биринчи иш планы иштеп чыккан, аткаруу боюнча. Ошол жерде ар бир
иш планда пландар коюлган, ар бир ушул укуктар боюнчачы, ошол боюнча чоң межведомстволук комиссия, ал комиссияда биз дагы барбыз, бардык ведомстволор бар, жарандык коомдор бар. Алар ошол бирок эми азыр биздин экономикалык бюджетибизге жараша ошол укуктардын кайсынысын өкмөт аткара алат деген маселе да, ошол приоритеттерин коюп, первоочередные мероприятия по реализации конвенции деген план иштеп чыгылган. Ошонун алкагында азыр иш жүрүп атат да. Негизи эле мен баягы мына сиз сөзүңүздүн башыңызда айтып өттүңүз Гүлнара Омаровна, баягы 193 миңден ашык бүгүнкү күндө баягы бизде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жашайт экен да. Бул кенедей Кыргызстан үчүн мен үчүн ойлойм өтө эле көп, бул өтө чоң. Демек бул жакта негизи ушул көйгөйгө көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да. Сиздер айтып аткан эле элементарный жөн гана баягы пандустардан баштап, коомдук транспорттон баштап, башка укуктарына дагы да. Сиздер баягы бул боюнча өзүңүздөр анализдеп, аналитика жүргүзүп турсаңыздар керек, анан тийиштүү мамлекеттик органдарга баягы кат-катары баягы жеткизип билгизип атсаңар керек, каттар менен иштешкенден кийин. Негизи системдүү проблемалар да. Булар даттануулар эмес, системдүү, коомго белгилүү проблемалар. Ошондуктан биз өзүңөр билесиңер, акыйкатчынын жылдык баяндамалары бар. Ошол баяндамаларда ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укуктарын приоритет катары жылына биз ар бир маселесин көтөрөбүз да. Бир күнү жылына эмгек көтөрсөк, бир жылында жеткиликтүүсүн көтөрүп, тиешелүү сунуштарды, реалдуу сунуштарды көрсөтөбүз да. Ошол көйгөйдү чечүү маселесинде мамлекеттик органдарга жол жобосун көрсөтүп беребиз да, пути решения да. Жакшы. Негизи эле баягы чынын айтышыбыз керек, 30 жыл эгемендүүлүктү алгандан баштап негизи ушу омбудсмен институтун, акыйкатчы институтун Кыргызстан жарандары аябай жакшы баалап билип калышты да. Өзүңүздөр айтып аткандай эле сиздерге ар кандай көйгөйлөр менен кайрылат. Ошол эле биз айтып аткан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардан баштап башка ар кандай укуктар бузулуп аткан жарандар. Бул демек эмнеден кабар берет? Сиздердин баягы омбудсмен институту, акыйкатчы институту Кыргызстанда чындыгында эле баягы алгылыктуу, туура эл менен контактта иш алып барып атканыңыздардан да. Эми мен сиздерге эркин микрофон берейин да, ушул биз айтып аткан тема боюнча дагы айтылбай калган сиздерде маалыматтар болсо, кайрылууңуздар болсо, биздин урматтуу телекөрүүчүлөргө кенен айтып өтсөңүздөр болот. Рахмат. Мен баягы статистикага кайрылып кетким келип атат да, ошо 20-жылы ошо социально-экономический, мен баягы соцблокту курировать эткен үчүн ошо бөлүмгө жалпы жонунан 360 арыз түшкөн да. Анан бул эле ушул жылдын 6 айында 170ден ашык арыз түштү. Демек ошо ушул жакта проблема көп, социально-экономический проблемалар көп. Адамдардын кайрылуусунан, келген арыздын санынан дагы ошол баяндап турат. Мен айтат элем, эми ушул калктын аярлыгы катмары болгон ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, кара картаңдарга биздин өкмөттөн ушу көбүрөөк көңүл буруп, баары эле баягы каражатка такалат экен да. Каражат көбүрөөк бөлүнүп, ушул адамдардын көйгөйүн чечип, ошол жанакы эле ала албай аткан коляскасына, же болбосо ошол зданияга, магазинге, же аптекага кире албай аткан пандустарды баягы коюп, стандартка ылайыктуу болуп, өзү чыгып, өзү түшкүдөй болуп, ошол эле коомдук транспортко ошентип кирип чыгып турса, элге көп эле жакшы мындай баягы алгылыктуу жумуш жасаган болот элек. Өкмөт деле бул жагынан мындай баягы жакшы эле көңүл буруп атат, иш алып барып атат. Биз ошол эле жылдык баяндамабызда көрсөткөн баягы сунуштарыбыздын баарын кайра аткарылышын ошол эле жогорку кеңешке биз жыл сайын өзүбүздүн докладыбызды беребиз. Жылдык баяндамадан сырткары ар бир проблема боюнча ушу атайын баяндама жасалат да.
ошол бир жылы мисалы 3-4 баяндама жасалат. Бир аскер кызматкерлери боюнча, бир жылы мигранттар боюнча, бир жылы ошол таза суу боюнча дегендей ушундай баяндамаларды көп чыгарабыз. Ошонун баарындагы проблемалардын баарын биз кайра ошо өкмөттөн сурап жыл сайын тактап турабыз, аткарылышын тактап турабыз да. Ошон үчүн баягы элдин дагы катмары баягы бизге ишеним артып, анан ушу бизге кайрылган дагы саны ошону белгилеп турат го дейм. Рахмат сизде. Эрке микрофон Салтанат Асаналиева. Айта кетсем, пандемия учурунда абдан мындайча айтканда социалдык экономикалык көйгөйлөр аябай көбөйбөдү. Ошол эле убакта ошол көйгөйлөрдүн көбөйүшү менен социалдык экономикалык укуктарына абдан таасирин тийгизди да. Ошол биз ошо пандемия абагында ошол чрезвычайный положенияларда да ошондо иштеп аттык. Өкмөттүн кандай бир каталары болгондо эмелерди тиешелүү сунуштарды мындайча экстренно берип жаттык. Ошондой эле мына ошол баяндамаларыбызда ошо медициналык кызматкерлердин укуктарын корголушу боюнча атайын баяндама жаздык. Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жабык мекемелерде жайгашкан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укуктары боюнча дагы жакшы эле алгылыктуу иштер жазылат да. Ошолорду эми ошо биздин мамлекеттик органдар окуп, маани берип, биздин сунуштарыбызды аткарганга аракет кылышат да. Эми көп ошо Гүлнара Омаровна айтып кеткендей, кээ бир сунуштар ошо экономикалык, финансылык жактан туруп калат да, аткарылбайчы. Ошол анан жогорку кеңеш токтомун чыгарып берет. Ошонун токтомунун негизинде биз ошол биздин сунуштарды сөзсүз түрдө аткарылышын талап кылабыз. Негизи акыйкатчынын ролу бул көзөмөл. Мамлекеттик органдардын тараптан укук бузуулар болбош үчүн көзөмөл жана алардын канча деңгээлде жарандардын укуктарын ишке ашырылышы боюнча кандай иш алып барат, ошол боюнча мындайча укуктук баа көрсөтмө берет да. Ошонун баарын отчетун биз акыйкатчынын баяндамасында чагылдырып жогорку кеңешке жеткиребиз да. Кыскасы ошол. Анан ошо кабыл тилек айтыш керек. Айтып коюңуз. Эми биздин жарандарыбызга айта кетерим, ошо эч качан укуктары бузулбасын. Бирок ар бир жаран ошо өзүнүн укуктарын биле билүүгө зарыл. Анткени ушул аярлык катмар өзгөчө да, бүгүнкү теманын айтылгандай, өздөрүнүн укуктарын билбегендиктен анан ошондой укук бузууларга учурашат да. Ошондуктан жарандарыбыздын эч качан укуктары бузулбасын. Эгер бузулса, анда акыйкатчы аппараттын ар дайым кайрылсаңыздар болот. Биз сиздердин укуктарыңыздарды коргоого даярбыз. Рахмат сиздерге, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эскерте кетейин, мынакей сөзүнүн ортосунда урматтуу Гүлнара Омаровна айтып өттү. ШИР байланыш 115 номери күнү түнү 24 саат бою иштейт экен. Эгерде сиздердин кандайдыр бир жарандык укуктарыңыздар бузулуп тебеленип жатканын сезсеңиздер же болбосо байкап калсаңыздар, жакындарыңыздардын, кошуналардын түзмө түз бекер экен 115 дагы айтып коеюн, 115 санын терип, уюлдук телефон аркылуу дагы бекер экен, байланышка чыгып омбудсмен институтуна, башка айтканда акыйкатчы институтуна кабарлап койсоңуздар, көйгөйдү чечүүгө жеңил болот жана көптөгөн адамдардын баягы тагыра айтсак болот, өмүрүн сактап калууга дагы шарт түзүлөт. Сиздерге мен ыраазычылык билдиремин. Сөзүмдүн ортосунда айтып өткөндөй эле, чындыгында мен ушул омбудсмен институту сиздердин ишиңиздер жөнүндө бир нече программа алып бардым. Буга чейин да алып барып келгем 2-3 жыл мурун. Адамдардын укугу үчүн чындыгында талыкпастан иштеп келесиздер, эмгегиңиздер зор. Мен ыраазычылык билдиремин Кыргызстан жарандарынын атынан. Негизи бир нерсе калып, ишиңиздер азыраак болсун. Кыргыз жарандарынын, биздин жарандардын укуктары эч качан бузулбасын. Рахмат сиздерге, убактыңыздарды бөлүп бизге келгениңиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программа ушуну менен соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.